Саламатсыздарбы? Эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Беделов. Баткен областынын Лейлек районунда өзгөчө кырдаал режиме киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Кечээ нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп, турак жайларды каптаган. Ошондой эле селдин кесепетинен аймактагы Ак Суу, Чоюнчу, Жаргыштак айылдары электр жарыгысыз калды. Мындан тышкары Лейлектеги Ак Суу айылы менен Кара Камар айылын байланыштырган жолдун бир нече чакырымын суу жууп кетип, каттам жабык турат. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекова айтып берет. Кечээ нөшөрлөп мөндүр аралаш жааган жамгырдын натыйжасында Баткендин Лейлек районун сел каптады. Мындан улам ошол эле күнү өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Алдын ала маалыматтар боюнча курман болгондор жана жаракат алгандар жок. Бирок кыйроолор бар. Жаратылыш кырсыгынын кесепетинен көпүрлөрдү суу агызып, үйлөрдү, социалдык объектилерди, чарбактарды, бакчаларды суу каптаган. Ондон ашуун айыл менен катар эле Исфана шаарында да катуу сел жүрүп, 5 үйгө, 14 турак жайдын короо сарайына жана 1 бала бакчанын жер төлөөсүнө суу кирген. Аймагында 10 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болсо ошонун жетөөсүнө сел кесепетин тийгизди. Эми бүгүн тактоо иштери жүрүп атат, бирок бүгүн дагы жамгыр жаап атат. Сел кирип каптагандыгы, анан кийин айыл чарба багытындагы жерлерге зыян келгени, каналдарга зыян келгени, ички жолдорго зыян келген, линия электропередачтарга зыян келген. Ушулар эми тактоо иштери жүрүп атат. Селдин кесепетинен эң көп жабыркаган айыл өкмөттөрүнүн бири Бешкент. Бул аймакта жаратылыш кырсыгынан улам 6 үй, 2 сарай жараксыз абалга келип, 20 короого шагыл толуп калган. 3 унааны суу каптап, 3 бодомал сел менен кошо агып кеткен. Жергиликтүү тургундардын айтымында 33 сайдан сел түшүп, ички жолдор буулуп калган. Ушул эле айылдагы бир нече арыкты, ошондой эле Максат булак башы жолун сел жиреп, бузуп салды. Учурда селдин кесепеттерин жоюу үчүн 120 куткаруучу жеринде иштеп жатат. Азырынча материалдык чыгымдын суммасы тактала элек. Соңку маалыматтар боюнча жаратылыш кырсыгынан улам 3 электр мамысы сууга агып кетип, 2 көзөмөл өткөрмө бекети жана Ак Суу, Чоюнчу, Жаргыштак айылдары электр жарыгы жок калган. Азыр көпүрөнү жана жолдорду жууп кеткенине байланыштуу ремонт иштерин азыр жүргүзүү бир аз татаалдык туудуруп жатат. Азыр эми канчадан экен азыр биз тактап жатабыз. Эгерде ошо жамгыр баягы жолдор кичине оңолуп бизге шарт түзүлсө, биз бүгүн эле оңдоп туруп электр энергияны бүгүн кечке берүүгө аракет кылабыз. Жаратылыш кырсыгынын натыйжасында Лейлек районунда Коштук суу айылынын аймагында сел бузуп салган көпүрөдөн өтө албай бензовоз сайдын ичине кулап кетти. Ал жүктөп бара жаткан 31 тонна дизелдик күйүүчү май селден сактоочу каналга төгүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары солярканы сордурууга жардам беришти. Түндө болдубу? Ооба. Жүгү бардачы да? Жүгүн алып кетип турган уже. 13 май күнү катуу жаап жаткан жаан чачындын кесепетинен саат 17-15 чамасында Лейлек районунда сел жүрүп өткөн кесепетинен Исфана шаарында 3 бала бакчанын жер төлөөсүнө суулар кирген. Андан тышкары бул 15 жай турак үйдүн короолорун эле суу каптаган. Мындан тышкары ошол Лейлек районунун ички чарбалык жолдорун, ички чарбалык арыктарын сел суулары каптап калган. Азыр жеринде болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жарандык короо комиссиясы тыгыз иш алып барууда. Бүт кеткен жабыркагандар такталууда, андан сырткары бүт иш алып барып, калыбына келтирүү иш-чаралары тыгыз жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14 майдан 16 майга чейин өлкө боюнча туруксуз аба ырайы сакталарын эскертүүдө. Бул күндөрү нөшөрлүү жаан чачынын натыйжасында республиканын тоолуу жерлеринде жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүүсү күтүлөт. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды сак болууга чакырат. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС. Жамгырлуу аба ырайына байланыштуу Жалал-Абад областынын Ак Суу районунда да өзгөчө кырдаал режиме киргизилгени кабарланды. Маалыматтарга караганда, мындай чечим кечээ Ак Суу райондук жарандык коргонуу комиссиясынын отурумунда кабыл алынган. Мындан тышкары атайын штаб түзүлүп, жарандарды жаратылыш кырсыгынан коргоо боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Ошондой эле Ош областынын Каракулжа районунун Кашка жол айыл аймагында да катуу жаандын кесепетинен Актурпак каналы ташкындап, Октябрь айылындагы 12 турак жайды суу каптады. Куткаруучулар билдиргендей, суу бир үйдүн ичине чейин кирип, калганынын короо сарайларын каптап кеткен. Өзгөн районунда дагы Кандава каналынан суу ашып,
коммунист тилкесиндеги 15, ал эми Тынчтык айылындагы 3 турак жайдын короо жайы суу алдында калды. Учурда ал жерлерде өзгөчө кырдаал министрлигинин райондук бөлүмүнүн куткаруучулары менен жарандык коргонуу комиссиясы иштеп, тиешелүү техника тартылып, селдин кесепеттерин жоюп жатышат. Кошуна Өзбекстанда дагы табият кырсыгы болууда. Интернетке чыккан видеолордо Ташкенттин түндүк чыгыш бөлүгүндөгү бир топ көчөлөрдө суу каптаганын көрүүгө болот. Ага чейин өлкөнүн тиешелүү министрлиги катуу жаан жаап, анын кесепетинен сел жүрүшү мүмкүн экенин эскерткен болчу. Мекеменин маалыматы боюнча, мындай аба ырайы 3 аптага чейин сакталышы мүмкүн. Андыктан Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды мүмкүн болчу ар кандай кырсыктардын алдын алып, сак болууга чакырууда. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин отурумуна катышуу үчүн Сочи шаарына учуп барды. Жыйында ЭЭПтин алкагындагы соода-экономикалык маселелер, эл аралык кызматташуу жана Евразия мейкиндигиндеги мындан аркы интеграциялоо маселелери талкууланат. Евразия экономикалык комиссиясы жыйында Кыргызстандын бул биримдикке мүчө болгон 2 жылдагы ишмердигинин натыйжалары тууралуу баяндама болору күтүлүүдө. Ошондой эле мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Россиянын президенти Владимир Путин жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен 2 тараптуу жолугушуулары пландалган. Бишкек Торгар жолунда автоунаа кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинен билдиришти. 14 майдан 18 майга чейин Боом капчыгайында атайлап таш кулатуу иштери жүргүзүлөт. Мындан улам ар кандай кырсыктардын алдын алуу максатында белгиленген күндөрү эртең мененки саат 9-дан тарта түштөн кийинки 16:00 чейин жол маал менен жабылып турат. Жолдогу чектөөгө инспекторлор көз салып, көзөмөл кылып турушат. Ал эми Ысык көл тарапка каттаган унаалар айланып өтүүчү жол аркылуу өткөрүлөрү эскертилди. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.